Салам достор, байланышта Санчо Бек каналы. Бүгүн 2012-жылы чыккан өспүрүм балдар ыйлабайт аттуу таспаны көрөбүз. Акылына кирип күчкө толуп достор менен оюнга тойбой жүргөн каарманыбыз бир күнү эле рак оорусуна чалдыккандыгын билет. Анда эмесе даяр болуп калсаңыздар каарманыбыздын жашоосу кандай аяктады биргеликте көрөлү. Тасманын башталышы футбол ойноп жаткан 6-класстын окуучуларын көрөбүз. Бир класс 2-ге бөлүнүп ойноп, бир тарабы кыздар болуп, кыздардын арасында Экки деген кыз футболду аябай жакшы көрчү. Ошондуктан алынын жетишинче ойноп атаңдаштарын жеңүүнүн аракетин көрүп, өзүнүн эле классташы, бирок көп учурда атаңдашы болгон Жоепти түртүп жиберет дагы топту андан алып, алардын дарбазасына гол сайып 4-3 эсебинде утуп алат. Бирок Жоеп дагы кычаастык кылып Эккинин курбу кызы Элизанын чачынан тарткандыгына карабай, жеңилген күрөшкө тойбойт дегендей жеңилгенин такыр эле мойнуна алгысы келген жок. Анткени Жоеп менен Экки футболдон сырткары деле бири-бирин аябай душман көрүшүп, сабак учурунда дагы атаңдашып сыягы класста атамандыкты талашып жүрүшөт окшойт. Анткени алар сабактан сырткары мектептен алыс эмес жердеги сейил бакчада мушташа дагы кетишип, Экки кыз болгондугуна карабай арткага тайманбай Жоеп менен мушташуусун уланта берди. Бирок Жоеп аны оңой эле жыгып мурдун каната чаап, ачуусун Эккиден чыгарып жаткан мезгилде мугалим ийинина келип аларды бөлүштүрүп калат. Мугалими каармандарыбызды урушуп, аларды бири-бири менен кол алыштырып, уруш аяктагандан кийин Экки мойнуна тагынып жүргөн топтун оюнчугун жоготуп жибергендигин билет. Ошентип каармандарыбыз үйлөрүнө кайтып, Экки үйүнө барып бети колун жууп, мурдундагы кан токтогондугу менен сабак аткарып жаткан учурда дептерине кан дагы бир жолу тамчылап кетет. Муну көргөн апасы кабатыр алып дароо эле Эккини ооруканага жеткирип, дарыгер каарманыбыздын колундагы көгөргөн жерди дагы көрдү. Бирок Экки бул нерсенин бардыгы футболдун айынан болуп жатат деп эч нерсени ойлонгон дагы жок. Анда дарыгер мен сенден кан алып текшерүүгө беришим керек деп каармандарыбызды үйүнө жөнөтүп, Эккинин жашоосу кадимкидей эле уланып мектепке сабагына барат. Жоеп бул жолу анын жанына келип, Экки дагы бир жолу мушташат окшойбуз деп ойлоп калган учурда, ал тескерисинче буга чейин мойнунан түшүп калган топтун оюнчугун алып келип бергендигин көрөт. Бирок ошол күнү эле сабактан кийин Эккинин атасы менен апасы аны тосуп алышып, унааларына салышып, өздөрүн аябай жаман сезишип, бирок токтоо алып жүргөнгө аракет кылып, кызын ооруканага алып жөнөштү. Алар барып оорукананын 4-кабатына чыкканда ал жерде онкология деп жазылып турган эле. Бирок Экки онкология эмнени дарылайт экендигин түшүнбөй ата-энесине суроо салса, алар жооп бербегенге аракет кылышып, биз жөн гана кандын жыйынтыгын укканы келдик кызым деп каарманыбызга эч нерсени айтпаганга аракет кылып жатышты. Heb ik, у меня рак? Возможно. Бирок Экки дарыгер келген мезгилде мен эмне рак менен ооруп калдымбы деп бардыгын таң калтырып, көп деле кабатыра албай тургандыгын көрсөтөт. Көрсө алар буга чейин рак тууралуу сабактарда окуган экен. Ошондуктан дарыгерге кайра-кайра суроо салып, рак деген оору чоңдурду болот го, мен эмнеге ооруп калдым? Буга себеп эмнеде десе, дарыгер жооп берип, мунун себебин так айтыш өтө эле оор, азыр ага аныктама жок. Бирок өкүнүчтүүсү, рак жашарып бара жатат, азыр жаш балдарда дагы көп пайда болуп калды. Эми биз азыр сенин жүлүн чучуңуңдан бир аз алып аны текшеришибиз керек. Ошондо сенин ооруң эмне деп аталгандыгын так айта алабыз деп даярдык көрө башташып, Эккини уктатып атайын ийне менен сөөктүн ичиндеги чучуктан алышат. Көп өтпөй эле изилдөөнүн жыйынтыгы чыгып, каарманыбыз рактын кайсы түрүнө чалдыккандыгы белгилүү болду. У тебя лейкемия. Жыйынтыкты уккан Экки, эми мен үйгө кете берсем болобу? Рак оорусуна чалдыккан жаш балдар 80% айыгып кетет го. Мен 6-класста окуймун, менин сабактарым өтө көп, тапшырмаларымды аткарышым керек. Анан дагы жакында футбол боюнча мелдешке даярданмакпыз. Мен үйгө барышым керек деп дагы деле болуп жаткан жагдайды олуттуу кабыл ала албай жаткандыгы билинди. Бирок дарыгер биз сени дарылоону болушунча эртерээк башташыбыз керек. Убакытты созгон туура эмес деп каарманыбыз ооруканада калат экендиги белгилүү болуп, ал жерден Афина деген медайым менен таанышып, ал оорукананы көрсөтө баштайт. Каарманыбыз ал жерден буга чейин рак оорусуна чалдыгып, химия терапия алып жүргөн балдарды көрүп, алар менен таанышып, кээ бири толугу менен сакайып, ооруканадан чыгып жаткандыгын дагы көрөт. Бул убакта маалымат анын классына жетип, эмне менен ооруп жаткандыгы дагы айтылып, классташтары дагы кайгыга батып, эми Экки өлөбү деп мугалимине суроолорду бере башташты. Ал эле эмес, буга чейин каарманыбыз менен душмандашып жүргөн Жоеп дагы катуу кабатыра ала баштайт. Бирок азырынча Эккини көргөнгө ооруканага киргени болбогондуктан классташтар бири-бирине каттарды жазышып, Эккиге ар кандай сүрөттөрдү тартып, батыраак айыгып кеткениң деген каалоо тилектерди жөнөтүшөт. Анда каарманыбыз алардын бардыгын бөлмөсүндөгү дубалына илип алып, өзү дагы классташтарына жоопторун жазып берип жатты. Ошентип химия терапия ала баштаган каарманыбыздын чачтары түшө баштагандыгы байкалып, бирок ал чачын толугу менен кырууну каалабай, башында бир аз кыскартып, бул убакта ага адамдардын келүүсүнө уруксат берилгендиктен классташтары келе башташат. Эң эле биринчи жакын достору мугалими менен келип, Экки аларды көргөндүгүнө аябай кубанып,
Ошол убакта дарыгер дагы кирип жакшы жаңылыгын айтат. Акыркы текшерүүдө чучукта зыяндуу заттардын азайгандыгы билиниптир. Анда Экки дароо эле кубанып, мен эми ооруканадан кетсем болот экен да, анда футбол мелдешине даярданалы. Оюнду кандай мерчендеп жатасыңар деп достору менен дароо эле талкуулай баштады. Бирок чындыгында каарманыбыз азырынча ооруканадан чыга алмак эмес. Ошондуктан айласы жок оорукананын жашоосуна көнүп, ал жерде өзүнө окшоп ооруп жүргөн балдар менен достошуп, алар менен ар кайсы оюндарды ойноп убакыт өткөрө баштайт. 10-15. Есть! Ооруканада жаткан балдар ар кандай жарыштарды өткөрүшүп, бул нерсеге медайымдар дагы жардам берип, ооруп жаткан балдардын кайгысын бөлүшүп, алардын көңүлүн көтөрүп жатышты. Бул убакта химия терапиянын таасиринен каарманыбыздын чачы толугу менен эле түшүп калган болчу. Дарылануунун мөөнөтү көпкө созулгандыктан ортосунда үйгө кетүүгө мүмкүнчүлүк алып, үйүнө камданып жаткан Эккиге дарыгер жакшылап эскертти. Сенин дарыланууң толугу менен бүт элек, ошондуктан көп чуркабагының. Денеңе физикалык оорчулук келе турган болсо зыян жетип калышы мүмкүн. Мага убада бергениң макулбу деп каарманыбызга жакшылап эскертип ал үйүнө кетет. Ошентип сабакка кайрадан барууга мүмкүнчүлүк алган Экки мектепке баруунун алдында жасалма чач кийип алсамбы деп ойлонуп, бирок эч бир чач ага жарашпай башына кепка кийип алып эле мектепке барды. Эккини классташтары дагы, мугалими дагы аябай жакшы маанайда тосуп алып, анын келгендиги үчүн аябай майрамдашып, жада калса бийлеп жатышып, каарманыбыз кепкасын чече койсо, анын таз башын көрүп ооздор ачылып калат. Ошентип ага Гандак баш деген ат коюлуп, бирок аны эч ким шылдыңдабай, тескерисинче колдоп кубатташып, мурдагыдан дагы жакшы мамиле кылышып, бирок Экки үчүн бардык нерсе мурдагыдай боло берген жок. Анткени ал дене тарбия сабагында адаттагыдай эле футбол ойноп жатып, көп чуркап койду Айтор жыгылып түшүп, бир топтон кийин гана өзүнө келип, күч кубаты мурдагыдай эмес экендигин түшүнөт. Ал эле эмес, каарманыбыз классындагы эң жакшы көргөн курбу кызы Элиза менен дагы уруша кетет. Бирок көп өтпөй эле каарманыбыз өзүн аябай жалгыз сезип, кээ бирлери Эккинин чачы жок болгондуктан ага бала катары кайрылып алгандыгына Экки аябай жинденип, эмне кылышын билбей олтуруп ыйлап баштаса, Элиза анын жанына келип жакшы сөздөрүн айтып, эки курбу кайрадан эле жарашып алышты. Ошондой күндөрдүн биринде каарманыбыз классташтары менен башка мектепке барышкан эле. Ал мектептин тартиби боюнча баш кийим менен киргенге болбойт экен. Ошондуктан окуучулардын бири чыгып Эккиге сен эмне тартипке баш ийбейсиңби деп баш кийимин ыргытып жиберип, муну көргөн Жоэп жини келип каарманыбызга болушуп, баш кийимин тезирээк жерден алгынын десе, кайрадан башына кийгизүүгө туура келди. Мындай абалга Экки аябай кубанып, Жоэп менен кайрадан жакшы мамиле түзүүнүн аракетин көрө баштайт. Бирок көп өтпөй эле дарыланууну улантыш керек болгондуктан каарманыбыз кайрадан ооруканага келип, достору адаттагыдай эле Эккиден кабар алганы келишип, ал жерге жаныбарларды алып келбеш керек экендигине карабай эле мышыгын алып келип беришет. Анан дагы мугалими Экки сабактан калып жаткандыктан ага өз алдынча жардам берейин деп ооруканага келип сабак окута баштады. Бир күнү болсо дарыгер өтө мыкты жаңылыгын айтып, биздин дарылануубуз жакшы жакка жылып бара жатат. Сенин ооруң чегинип жаткан сыяктуу, анткени дарылануубуз жакшы жыйынтык берди. Бул жолу дагы үйгө чыксаңар болот, бирок эсиңде болсун, биздин дарылануубуз аягына чыга элек. Мурдагыдай эле көп чуркабай, дене көнүгүүлөрүн дагы көп жасабашың керек. Бирок классташтарың менен оюн зоокторго катыша берсең болот деген уруксатын берет. Эккинин апасы дагы кызын талаага классташтары менен ойногонго жөнөткөндүгү менен чыдай албай өзү кошо барып, эч бир окуучунун ата энеси барбагандыгына карабай мугалимдер менен чогуу жүрдү. Анда каармандарыбыз жазгы оюндар үчүн жаратылышка чыгып эс алууну башташып, эң биринчи эле бекин-бечек ойноону чечишип, мугалими санай баштады. Анда окуучулар ар тарапка жашынып, Экки оюнга алаксып талга чыгып жөнөп, өзү деле байкабай өтө бийик чыгып алгандыгын сезбей дагы калды окшойт. Анткени Экки бир мезгилде төмөндү карап өз алдынча түшө албастыгын түшүнүп, оюн аяктап бардыгы табылгандыгына карабай Эккини такыр эле таба албай коюшат. Ошондуктан окуучулардын бардыгы аны издеп жөнөп, бир мезгилде каарманыбыз олтурган талга Жоэп жетип келип, Экки ага кыйкырып, мага жардам берчи деп сурана баштайт. Көрсө каарманыбыз корккондуктан үнүн дагы катуу чыгара албай калыптыр. Кантсе да Жоэп чыныгы эркектик кылып талга чыгып, каарманыбызды түшүрүп, андан кечирим сурап, мен сенден кабар алуу үчүн ооруканага барбагандыгым үчүн капа болбочу. Мен оорукананы аябай жаман көрөм, анткени мен биринчи класста окуп жүргөндө кичинекей иним ооруканага түшүп калган. Ал бир жыл ооруканада жатып, мен ага күндө барчу элем. Бирок өкүнүчтүүсү акыр аягы көз жумуп калды. Ошондон кийин ооруканага такыр эле баргым келбейт. Ошондуктан барганым жок десе, Экки ага капа эмес экендигин айтып, бир аз кыйналдың окшойт, кел мен сени көтөрүп алайын деп Жоэп каарманыбызды көтөрүп алып кайрадан досторуна барышат. Ошентип майрамдык уланып, кечинде от жагып тегерете олтуруп алып ырдашып, мугалими гитарасын чертип Таалай Бектургановдун ырларын аябай ырдашты. Жатам кимге жаштыгымды. Ошентип эс алуу эртеси күнү уланып, каармандарыбыз жакында өтө турган футбол таймашына даярдана башташат.
Бирок Экки өзүн аябай жаман сезип ага карабайлы даярданууга чыгып, көп өтпөй эле балдар менен топ тебүүгө аракет кылып жатып кулап түштү. Анда аны дароо эле ата энеси эс алуу жайынан ооруканага алып кетишип, бул жолу дарыгер өтө бир өкүнүчтүү кабарын айтат. Көрсө Эккинин денесиндеги рак клеткалары мээсине жетип барыптыр. Муну уккан Экки дагы анын ата энеси дагы абал аябай оор экендигин түшүндү окшойт. Бирок дарыгер дагы деле аларга күч кубат берип, мен колумдан келген аракетимди жасаймын. Сага убада бердим эле кой Экки, эгер сени аман алып калбасам мурутумду кырамын. А мага мурутум өтө кымбат экендигин билесиң да, деп каарманыбыздын жүзүнө бир аз болсо дагы жылмаюу тартуулайт. Бирок ошол күндөн кийин Эккинин жашоого болгон үмүтү үзүлүп, өзүн аябай эле жаман сезип, мурдагыдай болбой жини бат келип медайымдардын дагы сөзүн укпай, текшерүүлөрдөн дагы өткүсү келбей баш тарта турган болуп калды. Анткени ал кайра суроо берип, мен эмнеге башкаларга окшоп ойноп күлүп жүрө албаймын? Эмнеге мен ооруп кыйналышым керек? Эмнеге бул бале менин башыма келди? Бул деген адилетсиздик да, деп бирок бир дагы суроолоруна жооп ала алган жок. Бул убакта анын классташтары Эккинин жагдайы тууралуу сүйлөшүп, ар кимиси ар кандай ойлорду айтып, бирөөсү эми каза болуп калса наркы дүйнөгө кетет да десе, экинчиси эч кандай кудай жок деп экинчи дүйнөгө ишенбегендигин түшүндүрүп, ар кимиси ар кайсы сөздөрдү айтып жатса, арасынан Ибрагим акыйкатты айтат. Когда умирают, Аллах забирает. Это не страшно, потому что он добрый. Бул окуялардан көп өтпөй эле Эккинин жанына дарыгери мурутун кырып келгендигин көрөт. Демек каарманыбыздын өмүрүн сактап калуу дээрлик мүмкүн эмес экендиги билинди окшойт. Бул тууралуу маалымат анын классташтарына жетип, ал жакында боло турган футбол таймашына катыша албагандыгы билинип, анда классташтары дүрбөлөңгө түшүп, жок дегенде ал көргөнү келсе болбойбу, биз аны алып келеличи. Такыр алы жок болуп жатса, керебети менен деле алып келсек болот да, десе, мугалими такыр арга жок экендигин айтат. Анда каарманыбыздын классташтары Джоэп менен Лоуренс дарыгерге келип, андан уруксат алууга аракет кылып, бирок дарыгер дагы уруксат бербегендиктен Джоэпте башка ой пайда болот. Бул оюн дарыгерге айтса, ал дароо эле макулдугун берди. Анда каармандарыбыз даярдыгын көрүп, бардыгына маалыматтарды жеткиришип, атайын бөлмөнү бошотуп, Эккини ошол бөлмөгө алып кеткени келишет. Алар Эккини керебет менен атайын даярдалган бөлмөгө алып барышып, терезенин жанына жайгаштырып, Джоэп ага уюлдук аппаратын берет дагы, биз коңгуроо кылганда сөзсүз алгының деп сыртка чыгып кетти. Көрсө Эккинин классташтары ага атайын белек кылалы деп оорукананын алдында оюн уюштурушуп, онкологиядагы жаткан балдардан өзүнчө тайпа түзүшүп, таймашты башташат. Ибрагим болсо каарманыбызга уюлдук аппарат аркылуу оюндун кандай жүрүп жаткандыгы тууралуу маалымат берип жатты. Гол! 1-0 в пользу команды Эки. Оюнду көрүп жаткан Экки ошол убакта көзүн жумуп, бул дүйнө менен кош айтышкандыгын түшүнөбүз. Ошентип оорунун кесепетинен каза болгон каарманыбызды классташтары аябай сагынып, анын сүрөтүнө гүлдөрдү коюшуп, аны менен душмандашып жүргөн Джоэп дагы көзүнөн жашын агызып ыйлап жаткандыгын көрөбүз. Бул окуялардан көп өтпөй каармандарыбыз буга чейин даярданып жүргөн футбол таймашынын күнү келип, алар өздөрүнүн тайпасына Экки деп коюшуп, беттешке чыгышат. Бул оюнга Эккинин ордуна анын жакын курбусу Элиза чыккан эле. Ошондуктан Джоэп Эккинин урматына өзү гол сайганга мүмкүнчүлүгү болгондугуна карабай Элизага топту жөнөтүп, Элиза гол киргизип, ал голун Эккинин жаркын элесине арнап, көрүүчүлөрдүн бардыгы кубанып, биз тасманын аягына чыккандыгын түшүнөбүз. Куран аяттарында ар бир жан өлүм даамын татат деп жазылгандыгын көпчүлүгүбүз билебиз. Бул акыйкатты түшүнүп туруп, ал нерсени өз көзүбүз менен көрсөк дагы эмнегедир өлбөгөндөй жашап, кээ бир учурда бирөөгө жамандык кылып же болбосо аны шылдың кылуудан деле коркпой калдык. Ошондуктан достор, келгиле бул кыска өмүрдө бири-бирибизге жакшылык гана каалап, зыяныбызды тийгизбей өтөлүчү. Эми кандай болбосун, ушуну менен тасмабыз дагы аягына чыкты. Тасма жакса мыкты белгисин басып, оюңуздарды сөзсүз калтыра кетиңиздер. Анда эмесе кийинки тасмадан жолугушканча ден соолукту жакшы карап, бүгүн бар эртең жок дүйнөдө жакшы нерсени гана сүйлөйлү.